Азаттык партиясы ушул коомдогу аялдарга жана ошондой эле алардын жашоо шартын мындай жеңилдетүүгө кандай бир барсаңыздар, кандай чараларды көрөсүздөр, кандай мыйзамдар жазасыздар? Мына пособие маселеси болот. Пособияны баланы төрөгөн эне ошол өзүнө балага татыктуу тамак аш бериш үчүн, өстүрүш үчүн. Анан өзүнүн ден соолугуна дагы, кийинки баланы төрөгөнгө дагы, аны өстүргөнгө бир стимул болуш керек да. Туурабы? Анан эне баланы төрөп коюп, жага татыктуу тамакты, мындай жетерлик тамакты бере албаса, кийиндире албаса, же болбосо окута албаса, мамлекет бул боюнча камсыздык көрүш керек. Себеп дегенде, ал бала келечекте чоңойсо, ушул мамлекеттин байлыгы болот. Ел, мамлекеттин биринчи байлыгы ээси эл деп турат. Ел ошо бала төрөлүп, келечекте оорубаган, сыркабаган, жакшы окуган бала ошол мамлекетти көтөрөт. Ошон үчүн биз башка мамлекеттерге окшоп, Россиядагыдай жана башка бай мамлекеттерге жөлөк пулду, очойту бере албасак дагы, ошого жетерлик акчаны беришибиз керек. Бала, эне бул келечектин биздин байлыгыбыз ошол болуп эсептелет.